Саламатсыңарбы балдар? Кана, баарыбыз сабакка даярбызбы? Сабакка даяр болсок, жакшылап, көңүл коюп, даярданып отуралы, Дептерибизди, ручкабызды даярдап отурабыз. Анда эмесе балдар, карагылачы, кимдердин көз сүрөтүн көрүп турасыңар? Булар эмне кылып атышат? Жана эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Жакшылап ойлонуп көргүлөчү, ой жүгүртүп көргүлөчү. Азаматсыңар, албетте. Балдар, кыздар комуз чертип атышат. Комуздун сүрөтүн көрүп атасыңар. Эми ойлонуп көргүлөчү. Биздин бүгүнкү сабагыбызда эмне жөнүндө сүйлөшөт экенбиз? Ооба, азаматсыңар. Биз бүгүн кылым карыткан кыргыз комузу жөнүндө сөз кылабыз. Сабактын темасы: кылымдарды карыткан кыргыз комузу. Сабактын максаты: бүгүнкү сабагыбызда балдар комуз жана комуздун түзүлүшү боюнча маалымат алабыз. Ой жүгүртүүбүз, эске тутуубуз калыптанат. Комуз кыргыз элинин эң байыркы аспаптарынын бири балдар. Комуз өрүк, арча, жаңгак, алмуруттун жыгачтарынан жасалат. Ошону менен бирге эле жапайы тоо эчкинин же текенин ичегисинен кылы жасалат. Комуздун түзүлүшү, чарасы, моюну, капкагы, тепкеси, кылы, кылбоосу, кулактары болот. Бекеринен элибизде күүнүн башы Камбаркан деп айтылбаса керек. Камбаркан аттуу уста токойдо жүрүп, эң бир мукам коңур добуш үндү угат. Угуп эки жагын караса, бутактан кандайдыр бир ичегини көрөт. Мына ошол ичегиден кандайдыр бир мукамдуу добуш чыгып аткан. Ошондо Камбаркан уста жыгачты сомдоп, бул ичегини кыл кылып тагып, комуз аспабын жараткан деп айтылып келет. Көрсө бул ичеги капыстан кол салган жырткычтан качам деп, ичи жарылган маймылдын ичегиси экен. Комуз бул, тарыхчылар айткандай, көптөгөн кылымдар мурун пайда болгон. Кыргыз элинде көптөгөн комузчуларыбыз бар. Ошолордун бири Музооке Жаманкара уулу. Элибизде Музооке Жаманкара уулун комуз күүсүнүн пири деп аташат. Балдар, комуздун түзүлүшүн көрөлү. Жакшылап карап, жакшылап байкагыла балдар. Комуздун түзүлүшү кандай атылат экен, канчага бөлүнөт экен, жакшылап көңүл коюп карап билип алгыла балдар. Балдар, анда комуздун түзүлүшүн дептерибизге жазып алганга аракет кылалы. Эмесе балдар, үйгө тапшырма.
Китебиңердин 11 бетинде Чоң атамдын комузу деген ыр бар. Ушул ырды жаттап келесиңер. Анан эмки сабакта чогуу ырдаганга аракет кылабыз, балдар. Анда саламатта калгыла.